Австриялык жана америкалык актер, 40тан ашык роль жараткан кинопродюсер, бизнесмен, профессионал бодибилдер жана саясатчы Арнольд Шварценеггер жөнүндө кеп кылмакчыбыз. Арнольд 1947-жылы 30-июлда Австриянын Таль айылында жакыр үй бүлөдө туулган. Арни өспүрүм кезинде бодибилдерлерди кумир тутуп, бөлмөсүндө алардын плакаттарын илип койгон. Апасы уулунун уктоочу бөлмөсүндө жарым жылаңач эркектердин сүрөттөрү илинип турганын анчалык деле жактырган эмес. Шварценеггер 18 жашында аскерге барган. Кызмат өтүү ал үчүн жагымдуу болгон, себеби казармада өзүнө спорт зал орнотуп алган. Күндөрдүн биринде Шварценеггер дивизиясы менен көлчүктүн жанына конушат. Кечинде Арнольд өзүнүн танкасынын түбүндө уктайт. Түн ортосунда спортчу ойгонсо үстүндө эч нерсе жок экенин түшүнөт. Арнольд танканын сууга кирип лайга батып калганын көрөт. Байкабаган жигит түндө танканын кол тормозуна коюн унутуп калып, уктап калган болот. Танканы эптеп трактордун жардамы менен гана чыгарышат. Кийинки окуя аскер бөлүгүнүн ангарында болгон. Арни танктын моторун жылытыш керек болчу, бирок этиятсыздык менен танканы жүргүзүп алат. Танка болсо ангардын дубалын кулата сүзөт. Арни жазасын алат. Бир жума ашканада нарядта турат. Кийин белгилүү Арни ошол танкты Австрия өкмөтүнөн сатып алган. Арнольд 21 жашында түндүк Америкага көчүп келген. Эң биринчи көйгөй бул англис тилинде начар сүйлөчү жана аябагандай акценти бар болчу. 1970-жылы Мистер Олимпия аттуу биринчи титулун жеңип алган. Жаш жигит чындап байгысы келгендиктен билим алууну дагы унуткан эмес. Бош убактысында бизнес жана англис тили боюнча сабактарын алган. Шварценеггер бул чыныгы бодибилдинг легендасы. Ал спорттун бул түрүн абдан популярдуу кылган. Мистер Олимпия намын 7 жолу алган. Ошондой эле аалам мистерин сынагында 4 жолу жеңишке жеткен. Арнинин бою 188 см, салмагы жаш кезинде 115 кг, таза булчуң болчу. Бицепсинин айланасы 56,5 см эле. Арнольд белгилүү актер болууну кыялданчу. Чемпиондун биринчи чоң эмгеги Нью-Йорктогу Геркулес тасмасы болгон. Ал тасма өтө төмөн рейтинг алса дагы Арнини актер болом деген кыялын четке каккан эмес. Ал андан кийин англис жана актердук курстарга бара баштаган. Шварценеггер 1982-жылы Конан Варвар тасмасында тартылган. Арни үчүн ал тасма карьерасындагы эң чоң тепкич болгон. Себеби ошол тасмадан кийин Терминатор тасмасына сунуш түшкөн. Ал эми Арнольд дүйнө жүзүнө дал ошол Терминатор тасмасынан кийин таанылган. Биринчи миллионун 30 жашында тапкан. Арнольд 2003-жылы Калифорния штатынын губернатору болуп шайланган. 2006-жылы актер экинчи мөөнөткө ат салышып, атаандаштарынан бир топ алдыга чыгат. Арнольд Калифорния штатынын кризистен чыгарууга жетишет. Көптөгөн жаңы жумуш орундарын түзүп, жана мамлекеттин чыгымдарын кыскартат. Узак убакыт бою Арнольд өзүнүн АКШ президенти катары сынап көргүсү келет деген имиштер тараган. Бирок америкалык мыйзамдар өлкөнүн президенти Америкадан тышкары жерде төрөлгөн адамдар боло албайт деген мыйзамы бар. Арнольдтун жубайы Мария Шрайвер президент Кеннединин жээни менен 1977-жылы таанышкан. 2011-жылы Арнольд менен Мария эки жолго түшкөн. Бүгүнкү күндө Арнольд Шварценеггер кадимки пенсиядагы карыяга окшош. Велосипед тээп, ит багып, ак сакал коюп алган. Акыркы сүрөттөрдө актер чындыгында 76 жашта экенин көрүнүп турат. Бирок Арнольд карып калса дагы ал штанганы үзгүлтүксүз көтөрүп турат. Мына достор, ошентип Арни жөнүндө фактылар менен бөлүштүк. Арнольдтун кайсыл тасмасы сизге өзгөчө жагат, комментарийге жазып кетиңиз.